Саламатсыздарбы? 2016 жылга карата саясий абарай менен таанышып алыңыздар. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Взгляд коммуникациялык агенттиги. Взгляд коммуникациялык агенттиги ар бириңиздердин көңүлүңүздөрдүн куунак болушун каалайт. Анда эмесе өлкөнүн социалдык абарайына кайрылсак, 2016 жылы Кыргызстандын бүткүл аймагы боюнча жалпысынан саясий туруктуулук өкүм сүрүп, күн чайыттай ачык болот. Бирок айрым саясатчылардын жеке амбицияларына байланыштуу ала булут каптап, элеттен борборго карай нааразы болгон элдин ылдамдыгы айына 1-2 жолу агылып турушу ыктымал. Түзүлгөн кырдаалдан улам Борбор калаанын Ала Тоо аянтына мезгил менен майда митинг пикеттер өтүп, жолдор жабык болушу мүмкүн. Жаңырган жыл башында өлкөбүзгө алтын табууну көздөп келген австралиялык антициклон Кыргызстандын улуттук тамагын жылкынын уяттуу бир мүчөсүнө окшоштура коём деп, жалпы Кыргызстандын аба ырайын бузуп алды. Натыйжада австралиялык антициклонду Ала Тоонун шамал куюну каптап, секундасына 120 чакырым ылдамдык менен өлкө аймагынан айдап чыкты. Ал убакытта австралиялык антициклон менен иши жок жогорку кеңеште аба ырайы күнүнкүдөй эле туруксуз бойдон болуп турду. Айрым партиялар тарабынан кургак популисттик билдирүүлөр маал менен жааса, кайра эле түшкү тыныгуудан кийин күн чайыттай ачык болуп жатты. Өлкөнүн саясий аба ырайына кайрылсак, Кыргыз Гидромет саясий борборунун маалыматына ылайык 2017 жылы өтүүчү президенттик шайлоого карата өлкөдө кызуу бурганак жүрөт. Ал бурганактын жүрүшүнө Жалал Абад аймагынан таштарды камчылап кууган шамал, төө бурчак мекени таластан түрк аргымактар менен тең жарышкан бороон, согушу анча билинип-билинбес жел көгүлтүр көл тараптан кошулат. Ал эми чүйөрөнүнөн этти көп чактыра бербеген вегетариан шамалы кошулуп, бурганактын күч алышына алып келет. Президенттик бурганакка талапкерлер азыртадан даярдык көрүп, убагы келгенде Кыргызстандын алыскы тоолуу аймактарына, майда шаарчаларына убадаларды жаадырышы күтүлөт. Бурганак дөңсөлөрдөгү убадаларды учуруп, ал жердеги жер кыртышы да саясатташып, айыл чарба иштерине зыянын тийгизиши мүмкүн. Анда эмесе өлкөнүн экономикалык аба ырайына кайрылсак, 2016 жылдын жарым чейрегинде дүйнөлүк глобалдык каатчылыктан улам Казакстан, Россия өлкөлөрүнөн Кыргызстанга кайтып келген мигранттардын агымы жумасына 1-2 вагонду түзүшү мүмкүн. Мындан улам мигранттардын эсебинен Кыргызстанга агылган рубль сели басаңдап баштайт. Ошондой эле 2015 жылы доллардын сомго болгон температура басымы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу сом менен сактанып турганыбыз туура болчудай. Саламатта калыңыздар.